Саламатсыздарбы? Баарыңыздарды улуу жеңиштин 75 жылдык мааракеси менен куттуктаймын. Улуу ата мекендик согуш. Эстер менен фашисттик Германия жана анын союздаштарынын согушу. 22 июнь 1941 жылы согуш СССРге Германиянын кол салуусу менен башталган. Улуу ата мекендик согушка Кыргызстандан 360 миңден ашуун адам аттанган. Алардын ичинде 1000ге чукулуу аялдар болгон. 160 миңден ашуун жоокер согушта курман болгон. Советтер Союзунун баатыры деген наамын алган эң биринчи кыргыз бул Дүйшүнкул Шопоков эле. Миллиондогон адамдардын өмүрүн алган кандуу салгылаш СССРдин жеңиши менен 1945 жылы аяктаган. Мына быйыл ошол улуу жеңишке 75 жыл болду. Ажалды алкымынан кыса кармап, кармашкан, кан агызган жер унутпайт, кылымдап эскермеңе колдук кылып, биз түгүл, бизден соңку эл унутпайт. Койнуна эр жүрөгүн сактап жаткан, айбаттуу өзүң жаткан көр унутпайт. Сен сүйгөн, сен жаралган, сен ойногон, ак чоку, аскар белес төр унутпайт. Жан кыйып, душмандардан коргоп калган, мекениң аккан дайра көл унутпайт. Ошол жылдары канчалаган балдар жетим калды, канчалаган аялдар жесир калды, канчалаган энелер жер кучактап көз жашын төгүп калды. Мына быйыл ошол улуу жеңиштин 75 жылдык мааракеси менен баарыңыздарды куттуктайбыз.